Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 2 ноябрда буунун климаттын өзгөрүшү боюнча алкактык конвенциясынын тараптарынын 26 конференциясынын дүйнөлүк лидерлеринин саммитине катышуунун алкагында Facebook Мета компаниясынын павильонунда болду. Мамлекет башчысы Facebook глобалдык туруктуулук боюнча директору Эдвард Пальмиер менен жолугушуп, Кыргызстандын дүйнөлүк маанилүү соц түйүн менен мүмкүн болгон кызматташуу формаларын талкуулады. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун Улуу Британия жана Түндүк Ирландия Бириккен падышалыгынын Глазго шаарына 1-2 ноябрь күндөрү болгон жумушчу сапары аяктады. Мамлекет башчысы буунун климаттын өзгөрүүсү жөнүндө алкактык конвенциясынын тараптарынын 26 конференциясынын дүйнө лидерлеринин саммитинин ачылышына катышып, климаттын өзгөрүүсү боюнча кайрылуу жасады. Садыр Жапаров саммиттин аянтчасында бир катар өлкөлөрдүн лидерлери менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү. Монголиянын президенти Ухнагийин Хурэлсух, Армениянын президенти Армен Саркисян, Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо, Исландиянын премьер-министри Катрин Якобстоттир, Индиянын премьер-министри Нарендра Моди, Француз Республикасынын президенти Эммануэль Макрон, Кувейттин шейхи Сабах Халид Аль-Хамад Ас-Сабах жана Шри-Ланканын президенти Готабай Раджапакс жана Япониянын премьер-министри Фумио Кисида. Ошондой эле эл аралык каржы мекемелеринин жетекчилери, Ислам өнүктүрүү банкынын президенти Мухаммад бин Сулейман Аль-Жасир, Азия өнүктүрүү банкынын президенти Масасугу Асакава, Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын президенти Адил Рено Басо жана Жашыл климаттык фондунун аткаруучу директору Яник Клемарик менен жолугушууларды өткөрдү. Саммиттин алкагында өлкө лидерлери жана делегация башчылары үчүн Улуу Британия жана Түндүк Ирландия Бириккен падышалыгынын үй бүлөсү тарабынан кабыл алуу болду. Мындан тышкары Садыр Жапаров Facebook Мета компаниясынын глобалдык туруктуулук боюнча директору Эдвард Пальмиер менен жолугушту. Андан соң аталган ири социалдык тармактын павильонунда кыргызстандыктарга түз эфирди кайрылуу жасады. Президент Садыр Жапаров иш сапары аяктаган соң 3 ноябрда эртең менен Бишкек шаарына кайтып келди.